личный блог боюнча айткым келип турат. Пайдасы аябай чоң экен. Монтип эгерде ким ойлонуп турса, уялып, коркуп, колдойбу же колдобойбу, просмотр жыйнайбы же жыйнабайбы, монтированиен анча деле билбейм. Же болбосо ар кандай причиналар менен менин жашоомо лично пайдасы аябай эле сонун. Не дегенде биринчи мага жаңы опыт болду. Монтировать эткенде элементарно склейканы билчү эмесмин. Жөн эле бир видеого музыканы кошуп коюшту билчү эмесмин. Азыр канча деген нерселерди угуп чыктым уже. Ар кандай варианттар, көбүнө варианттарын көрдүм. Юмор, транспорттарды кетип баратам. Ошон үчүн тартып керек экен. Мындай ойлоп көрсөм, канча жыл болду талаада жүргөнүмө. Ар кандай периодта, ар кандай кызыктуу адамдар менен жолуктум. Жашадым, иштедим, дос болдум. Жашоо кете берет. Особенно Глейген мегаполисте иштесең, бирөө пайда болуп калат, бирөө жок болуп калат, ушинтип эле жашоо кете берет, сен өзүң менен өзүң кете бересиң да, каждый өзүнүн жолу мененчи. Анан караса ойлонсом, жакшы ошолор менен делечи, кээ бир жакшы адамдар деле бар, ошолор менен даже элементарно сүрөтүндө жок экен. А бул личный блог элестетем азыр. Кээ бирөө менен жолугуп, видео тартып, сүрөткө түшүп, уялбай, лайв форматындачы. Эстеликке калат да бул. Анан могу колдойбу деген ойлор боло турган болсо, антип ойлонбой эле койгула. Жана ким колдойт деген нерсе примерно эле мындай ойлор да. Анан акасын тартып баштаганда постоянно стабильно колдогондор өтө уже көбөйдү да. Алар күчтүү адамдар да. Эч бир акча кетпейт. Билет, жөн эле лайктан башка комментарий жазып сүйүнүп сага. Мисалы ошондой адамдар толтура. Күтпөгөн адамдар ошон постоянно колдойт. А сен күткөндөр колдобой коюш мүмкүн. Может анча колдош мүмкүн, анан даже личкасына жөнөтүп атсаң дагы жакын дос балдарың болсочу, например, жөн эле лайк басып же болбосо комментарий жазбай же болбосо жазгысы келбейби, ушундай болуп калат. Ага тарынбайсың. Просто айтып атам да общий картина. Баштай албай ойлонуп колдойбу деп жүргөн койчу. Ама просмотр боюнча общий переживать деп бере баштайт. Просмотр боюнча эң просмотр болбойбу? Өзүнүн жашоосун, жеке жашоосун тарткан жакшыраак деп ойлоп койдум да, без проигрышный вариант. Башка тармакта эмелер тартсаң болот. Жөн эле просмотрга. Мисалы мен юморго, склейкага өтө турган болсом, просмотрум кетет да. Аны уже пробуйт эттик. Эң алда 2 миллион биринчи болуп кетти. Кийинкилер 1000ден кем эмес склейкаларым бар да. Негизи анан карасаң ана пайда деле анча эмес. Андан көрө көзүм жеке жашоомо развитияга ошо дене тарбия боюнча башталдым эле. Күндө эрте туруп жаңа дагы ушундай сыяктуу пайдалуу нерселерди башталсаңар өтө сонун экен. Анан жана элем эмне дейт деген адамдар бар го, переживать эткен. Андай барында эле бар да. Менде деле бар. Ошол нерсени контент менен өзүңө пайда алып келсең болот. Ал кандай? Ушинтип эле челлендж башталып, күндө материал киргизесиң. Туруң келбей атса, ё-моё, элем эмне дейт деген турасың да. Ошон менен өзүңө пайдасы өтө зор болот да. Ошол туугандар, Кудайга шүгүр. Погода өтө сонун. Денени тарбиялагыла, аман эсен болгула.